Мен деле бүгүн бир жаңылыкты окудум. Ушул борборлук шайлоо комиссия тарабынан канча 9 факт жазылыптыр. Бул ошол подкуп боюнча, анан 8 болсо административдик жанагы мындай бийликти колдонуу боюнча факттар. Анан негизи кайра эле мына биздин бүт революциялардын себеби бул шайлоо болгондо. Шайлоо туура эмес өтсө, жана кантип мына акыркысында баарыбыз билебиз, мына 3 партия катуу акчаны таратып эметкен менен дагы, бирок бул жалпы элдин кызыкчылыгына каршы болуп атпайбы? Анан саткындар көп болот экен, ошондо өзүнүн добуштарында сатып салгандай болуп, анан бирок ошол эле учурда эгерде мамлекет тараптан анын баары мыйзамдуулукту сакталбаса, анда кайра эле бир жаман көрүнүштөргө алып келиши мүмкүн да. Ошол үчүн сөзсүз түрдө менин оюмча биякта милиция тараптан, күч органдар тараптан биякта бир катуу чараны көрүшпөсө, керек болсо ошол системалык түрдө ошондой сатып алып аткандарды, административдик күчтөрдү колдонуп аткандарга каршы партияны чыгара тургандай бир чараларды көрүш керек да. Антпесе биз деле октябрга чейинки кээ бир партиялар менен алышып атып, алар толтура бир нарушение жасап атса дагы, аларды кайра эле улантып кете берди. Анан бул прецедент болду да. Значит, мыйзамды буза берсе болот, каалагандай буза берсе болот. Биякта жалпы мамлекеттик система, бул күч органдар дагы, сот система дагы бүт баары биякта бир принципиалдуу позицияны кармап, жакшы бир прецедентти чыгарып коюш керек деп ойлойм да. Ошондо мындай кийинки шайлоолордо дагы таза мындай бир сатып алуу бир факттар болбой калыш керек да. Ошондо гана бизде демократия өнүгөт, ошондо гана бизде мындай эл дагы шайлоого ишенип калат. Азыр болсо аябай көп мындай скепсис болуп атат да. Кайра эле мына көп кишилер менен сүйлөшүп атам, ишенбейт дагы, ишенбей дагы болуп атат. Барганда эмне өзгөрүлөт дегенде болчу. Андай болбош керек. Баарыбыз барып добуш берип, добуш берген менен баарыбыз айтып атабыз, люстрация керек деп. Ошол менен люстрация кылып чыгыш керек. Ошол менен эски бүт уруулардын баарын жок кылыш керекпиз да. Бирок өзүбүздүн позицияны билдириш керек. Кээ бир өлкөлөрдө бар экен, мисалы үчүн Австралияда, бул милдеттүү түрдө баары барыш керек экен. Ким барбаса штраф салынат экен. Бул биз өзүбүздүн келечекке кандай кайдыгер карап атабызбы же кандай деген мамиле катары болуп атпайбы? Кээде мисалы үчүн 30% эле киши катышып коюп туруп, 30%, 80% добуш берип койгондо жалпы көлөмдөн алганда бул эми 25% эле болуп калат да. Эгерде бүт баары барып өзүнүн позициясын билдиргендей кылдырса, анда мүмкүн биздин Кыргызстандын тагдыры таптакыр башкача болмок эле да. Ошондой биякта көп өзгөрүүлөргө жасаш керек деп ойлойм. Анан эң негизги учурунда жогорку кеңеште Урмат Самаев сурагандай, Кыргызстан качан өнүгөт дегенде, мен ошол Кыргызстанда мыйзамдар иштеп баштаганда ошондо өнүгөт дегенде болот да.